Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ибн Сина атындагы балдардын реабилитациялоо борбору республиканын бардык областтарынан келген 6 жаштан 16 жашка чейинки балдардын ден соолугун калыбына келтирүүгө багытталган адистешкен медициналык мекеме. Бул жерде балдар узак мөөнөттүү дарылануу жана реабилитациядан өтүп, толук кандуу жашоого кайтууга мүмкүнчүлүк алышат. Борбордо 2 негизги бөлүм иштейт. Фтизиатрия бөлүмүндө Бишкектеги улуттук фтизиатрия борборунда негизги дарылоодон өткөн жугуштуу эмес формадагы кургагучук менен ооруган балдар келип, дарылануусун улантып реабилитация алышат. Биздин борборго Кыргызстандын ар бир районунан, ар бир областынан балдар келип реабилитация өтүшөт. Кургагучук менен ооруп бүткөн балдар улуттук фтизиатрия борборунан интенсивный фазасын алышып, бизге реабилитацияга келишет. Бизге келген кургагучук менен ооруган балдар жугуштуу эмес формасы менен келишет, реабилитацияга келишет. Андан сырткары бизде кайра калыбына келтирүү отделениясы бар. Аякта болсо бронхиальный астма, пневмония, плеврит болгон балдар келип дарыланып реабилитация өтүшөт. Борборго келген балдар айланадагылар үчүн коркунуч жаратпайт, анткени алар бул жерде дарылангандан соң келишет. Дарылоо мөөнөтү адатта 6 айдан 12 айга чейин созулат. Бул аралыкта балдар медициналык, психологиялык жана социалдык жактан толук колдоо алышат. Дарылануу мезгилинде окуу процесси үзгүлтүккө учурабаш үчүн борбордо орто билим берүү мектеби иштейт. Негизги сабактар толук окутулат. Жогорку квалификациядагы мугалимдер жана тарбиячылар балдардын билим деңгээлин жогорулатууга өзгөчө көңүл бурушат. Кургагучук менен ооруган балдар сөзсүз түрдө психологиялык жана социалдык реабилитациядан өтүшөт. Борбордо психолог балдар менен үзгүлтүксүз иш алып барат. Бизге келген балдардын баары 100% айыгып кетишет. Жана 6 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алабыз республика боюнча. Бизде 5 маал тамактануу, 3 маал ысык тамак, 2 маал перекус. Биздин тамак аштын баары рационалдуу, сбалансированное питание. Бардык азык-түлүктөрдүн баары тең коопсуздук сертификаттары менен тастыкталган. Абдан жакшы биз контроль жүргүзөбүз. Бизде иштеген жогорку квалификацияда медиктер, фтизиатрлар, педиатрлар биздин борбордо эмгектенишет. Андан сырткары кардиолог, невропатолог, лор врач, окулист врачтар да келип, консультация керек болсо консультация кылып турушат. Өнөкөт өпкө оорулары бөлүмүндө бронхиалдык астма, пневмония, плеврит сыяктуу оорулар менен жабыркаган балдар 10 күндүк реабилитация курсун алышат. Реабилитациялык процедуралардын катарына физиотерапиянын түрү баштаган дарылоочу, дене тарбия жана башка ыкмалар кирет. Эң негизги реабилитация процедуралар биздики ЛФК, лечебная физкультура, физиотерапиянын 5-6 түрү бар. Соляная шахта, спелеотерапия деп коет, ушу туз шахтасы. Андан сырткары бизде психологическая реабилитация бар, психолог иштейт, социальная реабилитация деген бар. Бүт реабилитация процедураларынын баары биздин мекемеде өткөрүлөт. Борбор заманбап медициналык жабдуулар менен толук камсыздалган. 2025-жылдын декабрь айында жаңы Санарип стационардык рентген аппараты сатылып алынып, пайдаланууга берилген. Балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Күнүнө 5 маал сапаттуу тамак берилет. Борбордо дарылануу, тамактануу жана реабилитация мамлекет тарабынан акысыз камсыздалат. Бул жерде жогорку квалификациядагы көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер жана медайымдар эмгектенишет. Борборго келүү үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан же ФАП тарабынан коюлган диагнозу бар жолдомо жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү талап кылынат. 6 жаштагы балдар энелеринин коштоосунда келип дарыланса болот. Борборго келип түштүк, баламдын ден соолугун чыңдайлы деп ушул жерде өтүп атабыз. Ушул жерде иштегендердин жамааттарына чоң рахмат. Баардыгы ар бир өзүнүн жумушун өзүнүн жумуштарын аткарып келишет экен. Тарбиячылар болсо балдар менен абдан жакшы иштешет экен. Бул жерде белгилей кетсек, психологдор да абдан балдар менен тыгыз байланышып, ар бир баланын өзүнүн психологиясын текшерип, бүт жактан жакшы деп айтсам болот. Бизге абдан жакты. Чолпон Ата шаарындагы Ибн Сина атындагы борбор балдардын ден соолугун калыбына келтирип, билим алып, келечекке ишенимдүү кадам таштоосуна шарт түзгөн камкор жана коопсуз борбор. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ысык Көл районунан.